Эгерде бай дегенде руханий байлык десе мен эң бай адам деп айтат элем, анткени чындап эле менин китепканам абдан жакшы бул боюнча. Анан эгерде материалдык байлык деп айта турган болсок, менин Көк Жерде үйүм бар. Ал Көк Жерде үйүм мен арашындагы үйүмдү сатып алмаштырып, үстүнө машинамды кошуп бергем. Бирок келгенде биздин 75 квадрат метр үстү жабылган үйдү замандаш партиясы өтүп кеткен Мухтар мырза ошону баштан аяк куруп берген. Келип анткени мен муфтий болуп турганда үйүм эки эле бөлмө болчу, ошол үйдүн эки бөлмөсүндө калганы гараж, шип болуп, чатыр болуп отуруп, анан балдарым ооруп калып, мен муфтий учурда балдарым бардыгы ооруканага жаттык, суук тийип калып. Ошону раматтылык Мухтар байке угуп, анан үйдү оңдоп берейин деген 2 жыл макул болбой койгон мен. 3-чү жолкусунда мен азыркы Нур Ислам Ассалам фондунун башчысы Нурмухаммад Миңбаев ортого түшүп, анан башка бир досумдун үйүнө биз квартирага чыгып, Талгат бейдин. Анан ошол үйдү ошол заманда оңдоп берген. Ошондон бери бир мык алмаштырган жерим жок. Былтыр гана 10 жылдан кийин бир жолу ремонт кылдырдык, абойлорду кайра чаптап чыктык. Ага мен бир кандай бир сом кетирген жерим жок. Болгону лампочкаларды гана алмаштырып турабыз. Мухтар раматтылык бейиши болсун, Самар деген бир тууганы бар. Ошондон бери алар менен мен кызуу катташам. Ал эми айдап жүргөн машинем RAV4 иште турат. Буну ошол андан мурда камера машинени сатып алганбыз. Аны бизге Толман строй деген ошол жигит ошол белекке берген, ажеке сабактарга барат кестеп, мен өзүм машинемдин акчасын жарымына, анын берген акчасын кошуп алып, ошол машинени сатып кайра ушул машинени алганбыз. Андан башка катталган биздин байлыгыбыз жок. Анан мен сабак берем Ислам университетинде, жана бир канча журналдарда мен редактор болуп иштейм. Ошол жерден каражаттар келет. Андан сырткары атайын фонддор чакырган лекциялар окуп бергенде лекциялар үчүн гана каражат төлөнөт. Андан башка мындай бир эме жок. Андан сырткары кээ бир досторубуз менен чогуу бизнестерге аралашып калган учурлар бар. Ошолордун акчасынан мен акча кошуп, мисалы үчүн үй алып саткандарга кошулуп калган ушулар кездешет. Темир алып саткандарга кошулуп калат. Бирок көпчүлүк учурда мен каражат жок болгон үчүн аларга кошула албай калган учурлар кездешет. Дин алдындарынан дагы ошондой жакшы ишкер чыкчудай бекен. Абдушукур ажы өтө чоң ишкер. Анткени бул киши Орусияда гектарлаган жерлеринде картошка эгип сатат. Анан жыл сайын бизге алып келип, биз Кыргызстандын бардык медреселерге үшүрүн берет. Биздин муфтиеби Сары Таш менен иштейт, Бал менен иштейт, башка менен иштейт. Мына ушундай аракеттери бар сөзсүз түрдө. Сизден кандай ишкер чыкчудай же жокпу? Менден ишкер чыкчудай эмес. Жөндөмдүүлүк жокпу жана? Балким ошондо мен мугалим үй бүлөсүн тарбиялап өскөн үчүн биз китепке жакын болуп калдык окшойт дагы. Андан башка нерсе менен мындай бир бирок мен балдарыман чыкса деп аябай аракет кылат элем. Анан бирок мен жеке өзүм мындай бир эки жолу башым салып көрдүм. Бирок чоң бизнестерде мен мындай көп ийгиликке жете алган жокмун десем болот. Анан майда чүйдө нерселер менен алек болуп кетти.